Спорт бир гана адам баласынын ден соолугуна пайда алып келип, анын денесин гана тарбиялабастан, анын ой жүгүртүүсүн, коомчулукта өзүн алып жүрүүсүн, тыкандыкка, жоопкерчиликтүүлүккө тарбиялаган тармак болуп эсептелет эмеспи? Андыктан да ошол пайдалуу тармакта эмгектенген адистердин жана бийиктикти багынткан спортчуларыбыз тууралуу толук кеңири маалымат сиздерге тартуулаган Sport Life көрсөтүүсү назарыңыздарда. Ал эми студияда мен Жанна Ресянова, саламатсыздарбы? Быйылкы жыл ыйман, адеп жана маданияттуулуктун жылы болгондуктан бул спорт жаатында болуп жаткан бир гана спорттук иш-чараларга басым жасабастан биз спорттук маданий жаатына дагы багыт таштап, ал жактагы жаңылыктары жөнүндө бөлүшүүнү чечтик. Ал эми маданий жаатына байма-бай тийиштүү жана туура келген бул жакын арада эле өткөн, тагыраак айта кетсем, 12 майдан 22 май аралыгында өткөн Баку шаарындагы 4-чү ислам шериктештиги оюндары жөнүндө сөз кыларыбызды сиздерге айта кетейин. Алдыда сиздер дал ушул тармакта бул мелдеште болгон кызыктуу окуялар, жеңүүчүлөр жөнүндө жана мында катылган сырлар тууралуу кененирээк маалыматтарга ээ болосуздар. Андыктан бизден алыстабастан Sport Life менен бирге сапар алыңыздар. Аталган оюн кыргыз спортчуларына кандай мүмкүнчүлүк берет, кандай алдыга кандайдыр бир стимул берет экендигин толук билиш иретинде биз Жаштар саясаты, дене тарбия жана спорт агенттигинин басма сөз катчысынын башкы адиси Нурдин Атамбаевка кайрылганбыз. Анда Нурдин мырзанын маалыматына көңүл бурсак. Негизинен 2017 жылы эл аралык деңгээлде эң чоң масштабтуу өткөрүлө турган 2 оюнду биз белгилегенбиз. Биринчиси ушу ислам тилектештик оюндары, экинчиси бул Ашкабад шаарында өтө турган жабык имараттардын ичиндеги Азия оюндары. Ошондуктан биз быйыл ислам оюндарына дагы чоң делегация жөнөттүк. 69 спортчу 11 спорттун түрүнөн күч сынашып келишти. Бул жерден айта кетчү жагдай, сөзсүз түрдө биз аябай жакшы көрсөткүчтөргө жетет деп үмүттөнүп жибергенбиз. Анын ичинде дагы биздин жаш улан кыздарыбыз да бар болчу. Сөзсүз мындай чоң иш-чара болгондо аттуу баштуу биздин спортчуларыбызга биз жашыраак балбандарыбызды жана спортчуларыбызды кошуп беребиз. Анткени алар деген тажрыйба алыш керек. Мындан ары дагы өсүшүнө да жакшы түрткү болот деп. Ошондуктан берден биз мамлекеттик агенттиктин бюджетинен 5 миллионго жакын акча бөлүнгөн болчу. Бул спортчулардын барып келген жатаганасы жана ошол эле спорттук кийимдери болуп эсептелинет. Даярдыктар боюнча жылдын башынан эле биз бул иш-чарага спортчуларыбызды даярдап баштаганбыз. Сөзсүз түрдө жакшы жетишкендикке жетти десек адашпайбыз. Спортчулардын баары эле ошол биз ойлогон максатка жетиш. Ислам оюндары аябай жакшы уюштурулду. Баардыгы тең ушу эл аралык олимпиада комитетинин астында өткөрүлгөндөн кийин бул иш-чара дагы ошо деңгээлде чоң жакшы деңгээлде өттү десек болот. Бул оюндардын өзгөчөлүгү башка оюндардан мындай өтө деле артыкчылыгы жок десек болот, бирок бир гана мунун максаты кичине башкачараак да. Өзүнүн бул ислам дүйнөсүндөгү болгон өзүнүн терс эмес, жакшы жактарын көрсөткөнгө аракет кылган бир иш-чаранын бири десек болот дүйнө жүзүндө. Ар бир спортчу чет мамлекетке барып ушундай чоң ийгиликке жетип келгенден кийин сөзсүз түрдө биз аны караштырабыз. Бирок ислам оюндары биздики ушу спортивный квалификацияга кирбегенден кийин, реестрге кирбегенден кийин биз азыр аны карап чыгыш керекпиз кайрадан. Эмне үчүн дегенде бул оюндардын мурун өткөрүлгөндө мынчалык чоң аябай масштабтуу деңгээлде өткөрүлбөгөндүгүнө байланыштуу биздики дагы баягы реестрге биз кошулган эмес болчу да. Эми мындан ары дагы азыр айтып атпайм, ушу агенттиктин жетекчилиги жыйынтыгын чыгарып, баардыгын тең салмагын карап, териштирип туруп, анан кийин ушуну дагы мындан аркы келечеги кандай болот, спортчуларга кандай жардам көрсөтүш керекпиз кийинки оюндарда, ошонун баарын тең эсепке алып, анан иш планды түзүп буюрса ишке ашырабыз.
Негизи эле быйылкы Бакуда өткөн 4-чү ислам шериктештери оюндары абдан кыргыз спортчулары үчүн олжолуу болду десем жаңылышпасмын. Мында кыргызстандыктар 17 медаль топтоп 10-чу орунга ээ болду. Бул болсо дагы жакшы көрсөткүч болуп эсептелет эмеспи? Ал эми оюндун жүрүшү кандай өттү? Андагы спортчуларыбыздын деңгээли кандай бааланды? Сырткы көз караш боюнча жана ошондой эле бул оюндун жүрүшүндө кандай кызыктар болгондугу жөнүндө атайын маалымат сюжет даярдалган. Кийинки сюжеттен соң сиздерди студиябыздын бүгүнкү коногу күтүп турмакчы. Ал эми маек көпчүлүк биздин көрөрмандарыбызга, спортко кызыккан инсандарыбыздын көңүлүн толтурат деген ишеничтемин. 22 майда Исламияданын акыркы күнүндө Кыргызстандын байге капчыгына дагы бир күмүш медалды Туратбек Сулайманкулуулу кошту. Сулайманкулуулунун күмүш медали курамага 17-чи медаль болуп, жана жалпы командалык турнирде Кыргызстан 10-чу орунга жайгашылды. Ошентип Кыргызстандын курамасында 4 алтын, 5 күмүш жана 8 коло медаль бар. Жогорку медалдарды күтүлгөндөй эле күрөштүн түрү боюнча барган балбандар алып келди. Алардын бири грек-рим күрөшү боюнча балбан Каныбек Жолчубеков. Бүгүнкү күрөш ошол биринчи Жордан балбаны менен болду. Ал эми экинчи ковер ээси Азер балбаны менен болду. Азер балбаны менен абдан оор болду. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Азерге тартат бул жерде. Баягы за выход финал. Ошо Азер балбан 5-3 эсебинде утуп алдым. Ал эми финалдык беттешүүгө Өзбек балбаны менен чыктым. Аны 8-1 эсебинде уттум. Мен ойлойм, менин бул медаль чек эмес, себеби менин медальдарым Азия оюндарында жана ислам оюнунда медаль болду. Жана мен бир гана жетпей турган медалим бул дүйнө биринчилигинде жана Олимпиада оюндарында. Ошондуктан мен ойлойм, Токиого чейин Кудайым ден соолук берсе, талыкпай эмгек кылып, ошол ийгиликти кыргыз элиме жаратканга мен толугу менен даярмын. Каныбек Жолчубековдон тышкары эркин күрөшчү Муслим Ивлаев, Айсулуу Тыныбекова жана дзюдочу Юрий Краковецкий алтын медаль менен кыргыз спортунун курчунун толтурушту. Тыныбекова бир айдын ичинде 2 эл аралык турнирден алтын алса, Краковецкий Бакуда бутун кокусатып алганына карабай, финалдык беттешке чыгып, ийгилик жаратты. Золотая медаль нужна. Экинчи беттеште казак балбаны менен кармашып жатканда бутумдагы эски жаракатым кайра козголуп, булчуңумду чоюп алдым. Финалдык кармашта болсо бутум ооруп жаткандыктан тактикалык жүрүш менен эле жеңгенге жолум бар болчу. Себеби көтөрүп чаба турган ыкмага бутумдун күчү жетмек эмес. Эми артымда Кыргызстан тургандыктан намыстандым, жыйынтыгында утуп алдым. Не давать тебе. Кыргызстан күрөштүн түрлөрү боюнча алдыңкы орундарды ээлеген державалардын катарына кирди. Бул оюндарда 54 мамлекет катышып жаткандыктан биздин балбандардын деңгээли жогору экени байкалды. Кайтадан ошо ислам оюндарына Баку шаарына жөнөп кеттик. Баку шаарында биздин улуттук курама команданы күрөш боюнча, аялдар күрөшү боюнча 2 спортчу кызыбыз түздү. Бул ошол эле Тыныбекова Айсулуу 58 килограммдык салмакка чейин, ал эми 75 килограммдык салмакка чейин ошо Медет кызы Айпери экөө барып келди. Мен ойлойм, ошо машыктыруучу катары ошо ислам оюндарында биздин спортчу кыздарыбыз татыктуу күрөшкөргө салды. Себеп дегенде 58 килограммдык салмакта дагы да ошол Айсулуу Тыныбекова алтын медалды жеңип алды. Ал эми 75 килограмм салмакка чейин Медет кызы Айпери коло медалды жеңип алды. Бул коло медаль биз үчүн өтө маанилүү.
Ошондой эле 4-чү ислам шериктештиги оюндары Кыргызстандын волейболчу кыздарына дагы тарыхый учур болуп калды. Аялдар арасында волейбол командасы буга чейин эл аралык ири мелдештерде байгелүү орундардан тыш калып келсе, бул саам коло медал менен кайтышты. Жалпысынан турнирде 54 мамлекеттен 3000ге жакын спортчу катышып, спорттун 23 түрүнөн күч сынашкан. Кыргызстан ислам шериктеш оюндарында спорттун 11 түрүнөн 68 спортчу катышкан. Жыйынтыгында 12 майда башталган 4-чү ислам шериктештиги оюндары 22 майында аяктады. Кыргызстан 17 медал менен, Казакстан, Түркменистан, Иордания, Сауд Аравия, Оман өңдүү өлкөлөрдү артта калтырды. Медалдык жыйынтык боюнча Азербайжан 1-чи орунга 75 алтын медали менен чыкса, 2-чи орунду 70 медали менен Туркия мамлекети багындырды. Ал эми Иран 38 алтын алып, 3-чү орунга ишеничтүү жайгашса, 4-чү сапты Өзбекистан 15 алтын медали менен багынтты. Жогоруда айтылгандай эле Sport Life көрсөтүүсүнүн бүгүнкү каарманы Кыргыз Республикасынын желегин байрагын биктикке чыгарып, бир катар жакшы ийгиликтерди багындырган, сулуу десе сулуу, акылдуу десең акылдуу, ийгиликтүү десең ийгиликтүү, ыймандуу десең ыймандуу, Айсулуу Тыныбекова бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы. Саламатсызбы, Айсулуу айым? Негизи эле кыргыз эли азыр спорт жана айымдар дегенде эмнегедир баары эле ошол Айсулуу деп элестетишет экен. Айсулуу айым, алгачкы суроо мындай: жылдын башынан бери канча турнир мелдештерге катышып, жана кандай ийгиликтерди көргөзө алдыңыз? Ушул быйылкы жылды алып эсептесек, эл аралык турнирге бардык жылдын башында эле, январь айында. Ал жакта Иван Ярыгин деп Красноярский шаарында болуп өтөт. Жыл сайын эң ушул эл аралык турнирлердин эң күчтүү жана баалуу, маанилүү мелдеш. Ал жактан мен алтын медальга ээ болдум. Андан кийин болсо биз Швеция өлкөсүнө барып, Lady Klippan Open деп эл аралык мелдеш бар. Ал жактан дагы финалдык беттешке чыктым, бирок ал жактан ушул финалга чейинки беттеште күрөшүп жатып мен бутумду кичине кокустатып алып, ушундай финалдык беттешке чыкпаганга дуушал болдук да, күрөшө албай калдым. Ошондуктан мен 2-чи орунга ээ болуп келдим. Андан кийинки эле биз Азия чемпионатына бардык, чоңдор арасында 58 салмагында күрөшүп, алтын медальга ээ болдум. Жакында эле болсо Баку шаарына барып, ислам оюндарына барып, алтын медальга ээ болдум. Ал эми ушул мелдештерге чыгаарда сиздин абалыңыз кандай болот? Мисалы үчүн, мынакей жакынкы эле ушул Азия менен Азиядан келип, тез аранын ичинде Исламиядага да учуп кеттиңиз. Бул аралыкта сизде кандайдыр бир чарчоо же болбосо тоскоолдуктар, ыңгайсыз абал болгон жокпу сизде? Орчулук деле болгон жок. Биз Азия чемпионатынан даяр болуп келдик. Ал жактан мелдештерди өткөрүп, беттешүүлөрдү өткөрүп келгенден кийин мен психологически даяр болчумун. Болгону бизге ушул баратканда кичине жолдон келип эле кайта ушул Алматы шаары менен кеткенге кичине баратканда мен жакшы эле кыйналып калдым, жолдон чарчап. Бирок биз 2 күн эрте барганбыз. Ошо баргандан кийин 1 күн кечке турбай уктап, кайта өзүбүз эс алып, өзүбүздүн калыбыбызга келип алдык. Негизи эле ушул мелдешке чыгаарда спортчу өзүн кантип алып жүрүш керек? Кантип даярданыш керек? Кантип өзүн ошол жеңишке, ийгиликке жетүүгө өзүн кантип багытташ керек? Эми ар бир мелдешке чыгып баратканда спортчу өзү денеси муздабай, жылуу кезинде чыгыш керек. Аны биз 1 саат калганда санайт. Биздин жеке машыктыруучум, башкы машыктыруучу Нурбек Изабеков өзү программаны алып, ал жерден санайт. Мен канча убакыттан кийин чыгарымды. Ошол убакытка жараша мен разминканы баштайм.
эрте баштап алсаң дагы денең муздап калат, кеч баштасаң да жетишпей каласың. Ошондуктан менин жеке машыктыруучум баардыгын расчет кылып санап берет. Башта деген убакыттан туруп эле баштайбыз. Разминканы бүткөндөн кийин алдын ала дагы күрөшүп алабыз. Өзүбүздүн ыкмаларыбызды кайталап, ошол килемдин үстүнө чыкканда кайсыл ыкмаларды жасайбыз, ошол ыкмаларды алдын ала кайталап алабыз. Переживать этип, ойлонуп баштаганда сен убагында өзүңдү туура настрой кылышың керек, өзүңдү туура эмне деп коет, даярдап, өзүңдү психологически даярдап чыгышың керек да. Мисалы, көпкө чейин мелдештерге чыкпай жүрсөң, ушул кыйкырыктар, көрмандар бардыгы аябай кыйкырып жатканда бир башкача кишини толкундатып ийет да. Ошондуктан бат-баттан мелдешке чыгып турсаң, ал көнүмүш адатка көнүп калат. Ошондуктан көп деле мындай ойлонбойсуң да. Албетте, эң биринчиден ал жакта беттешүүгө спортчу чыгып беттешет. Ошондуктан эң биринчи спортчу өзүн биринчи күнөөлүү сезиш керек да. Анда ошол спортчу өзү жооптуу экен да, жеңеби же жеңилеби дегенге. Жеңгенине дагы, жеңилгенине дагы өзү жоопкер, өзү тартыш керек да. Ар кандай учурлар болуп калат. Мисалы, ошол килем беттин үстүндө сен менен беттешип жаткан соперник дагы толугу менен 100% күчүн, ыкмасын колдонуп, ал дагы күрөшөт. Ошондуктан кээ бир жерде спортчу өзү туура эмес расчеттор болуп калат да. Күчүн жана ошондой эле ыкмаларын, мисалы, мен ыкманы жасайм деп эле чыгып эле жасасаң өтпөйт. Аны мисалы чоңдор арасында күрөшүп атканда ошол ыкманы сен аябай даярдап, ошол мындайча айтканда баланс экөө тең толугу күчү менен күрөшүп жатканда ошол учурда сен доли секунд ачылат да, ушундай моментти сен колдонуп кетсең, колдонуп кете аласың. Колдоно албасаң, анда сенин ыкмаң өтпөй калат да. Ошол жерлерди туура колдонуп, өзүң спортчу өзү расчет кылыш керек. Ана мындай суроо пайда болот. Эмне себептен сиз бул спорт түрүн тандап калдыңыз? Мен өзү кичинекей кезимден эле буга чейин эле айтып келем, спорт өзү мага жакын. Ар бир күрөштөн башкасы бүт эле спорттун баары мага аябай жакын да, жан дүйнөмө жакын. Буга чейин мен көп эле баскетбол ойноп жүрдүм, жеңил атлетикасына чуркап жүрдүм, каратеге да барып машыгып жүргөм. Анан ушул аялдар арасында күрөш бар дегенден мен атайын келип, ушул күрөшкө мен толугу баш отум менен киргем да. Ана мен коомчулуктан көп эле угуп калам, ушул Айсулуу Тыныбекова менин машыктыруучум болсо, Айсулуу Тыныбекова менен чогуу бирге машыксам деген суроолор пайда болот. Сиз буга кандай көз караштасыз? Сизге кайрылгандар барбы? Ооба, албетте, мага деле көп кайрылып, азыркы күнгө чейин аябай көп кайрылып атышат. Кичинекей кыздар, ата-энелери аябай арманда калгандар, жашы өтүп кеткен эжелер атайын өзүнүн балдарын, кыздарын алып келип атышат. Бизде азыр ушу жаңы зал ачылган, ошол зал биздин турукташ жерибиз болуп калды, ушу Бишкек шаарында болгондо. Ошол залга баардыгын эле чакырып эле, бекер эле убактыбыз болгондо үйрөтүп, башка агайларга дайындап, ушундай жолдорду көрсөтүп атабыз. Эми ушул Олимпиада оюнунан кийин кызыккандар аябай көп болуп атат. Кызыкканы бизге абдан жакшы. Кыргызстандын келечегине деле жакшы. И ошол эле жаштардын өзүнүн келе жаткан алдыңкы жашоосуна жакшы деп ойлойм. Аягына чейин ушул күрөшүп кетпесе дагы кандайдыр бир жакшы үлгү, өзүнө сабак алганга дагы жакшы, кийинки турмуштарын курганга да жакшы болот деп ойлойм. Алгачкы жолу сиз Айсулуу Тыныбекова деп аталган дегеле ушул сиздин атыңыз чыга баштаган күндөр эсиңиздеби? 2012-жылы Астана шаарында лицензионный турнир болгон.
Олимпиадага жолдомо алыш үчүн. Ошол жактан Астанадан мен финалга чыгып Олимпиадага жолдомо алган күндөн баштап мени кыргыз эли таанып баштады, атым, атагы да чыгып баштады. Ошол эсимде ал күн. Негизи мындай айтып коюш, кайсыл тармак болбосун, башында атың үчүн иштейсиң, андан кийин атың сен үчүн иштеп баштайт деп. Ошол сезип жатабызбы? Мен азыркы учурда толугу менен атыма иштеп бүтө элекмин. Мен качан гана иштеп бүттүм деген сезим ушу Олимпиададан медаль алганда гана мага ошол сезим келет да. Өзүмдү ошондо сезем. Атымды толугу менен мен атыма иштедим деп. Эми алдыга биртке ой жүгүртүп, бир фантазияңызды текшерип көрөлү да, бир өзүңүздү 10 жылдан кийин кандай элестетесиз? Эми мен аябай мындай айтканда аябай өзүм кыялданганда аябай жакшы көрөм, өзү ушундай адаммын мен кичинекей кезимден бери эле. 10 жылдан кийин мен эми кичинесин айтып коеюн эми. Өзүмдү мындай аябай чоң элестетем, бийиктикти элестетем. Өзүмдүн жашаганымды, үйүмдү, кандай машина айдап жүргөнүмдү, кандай кийинип жүргөнүмдү, жанагындай гардеробто кандай кийимдерим илинип турган бардыгын элестете берем мен. 10 жылдан кийин буюрса мен турмушка чыгып балалуу болгонумду, ушу кызымбы, баламбы чуркап жүргөнүн элестетем. Жана ошондой эле күрөшүп бүтүп дагы, бирок күрөшкө мен тренер, маштыруучу катары өзүмдү жүргөнүмдү элестетем. Өзүмдүн окчуларым жакшы жетишкендикке жетип келатышат, бирок дагы чоң жетишкенге жетип келаткан ийгиликтерди жаратып атканын элестетем. Жана ошондой эле эң негизгиси ошо биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп, Кыргызстанда жашап келаткан кыргызстандыктардын бардыгынын жашоосу өзгөрүп атканын элестетем. Ана мынакей үй бүлө, турмуш деп калдыңыз. Сиз ага даярсызбы? Учурда негизи эле ошол сиздин жүрөгүңүздү багынткан талапкерлер барбы? Эми аябай эле көп. Үй бүлө курганга Кыргыздын жигиттери аябай эле көп. Ошонун эми бирөөсүнө турмушка чыгам, буйруса, бирок эми азыр эмес. Эми буйруган 2020-жылынан кийин. Спорт жана жашоо бул сиз үчүн эки бөлөк түшүнүкпү же бир түшүнүкпү? Мен үчүн азыркы учурда бирөө эле. Мен ушул спортту мен өзүмдүн жашоом катары элестетем да. Ушул спортсуз мен азыркы учурда такыр жашоомду элестете албайм. Элестетким да келбейт. Ушул Олимпиада оюндарынан кийин мен ар кандай ойлор болгондо эми ойлор эмес, эми буюрса деп келаткан болчумун, жеке өзүмдүн турмушумду курайын деген ойлор да болгон. Ошондуктан мен азырынча мен даяр эмес экенмин. Бул деген мени мисалы ушул жолдо кетип бараткан эле ушундай оорукчан эле адам түшүнбөсө, жөнөкөй адам түшүнө албайт да. Ушул мен спорт менен мындайча айтканда ооруп келатам да азыр. Чоң рахмат сизге, Айсулуу айым, маек куруп бергендигиңизге. Ал эми учурда бизди көрүп жаткан көрөрмандарыңызга кайрылуу чакырык жасап койсоңуз болот. Ушул жаштарга бардык өзүнүн жашына карабай, улууларга да, кичүүлөргө дагы тартынбастан спортко келсин, спортко катышсын, өзүнүн ден соолугун чындашсын деп айткым келет. Спорт бул ден соолуктун булагы. Эскерте кетсем, назарыңыздарда Спорт Лайв көрсөтүүсү. Жогоруда сиздер менен бирдикте Айсулуу Тыныбековадан биз кызыктуу маекти тартууладык, жанагы күбө болдук. Чынында эле Айсулуу айым абдан кыял кеч, назик айым экендигин дагы бир жолу тастыктады. Өлкөбүздө акыркы жылдары спортко болгон көңүл абдан жогорку деңгээлде. Бул абдан кубандыруучу көрсөткүчтөрдүн бири. Анткени Кыргызстан чынында эле дени сак өлкө экендигин дагы бир тастыктоочу маалымдама десем да жаңылышпасмын. Анткени спорт менен канчалык сиз алек болсоңуз, спорт менен машыксаңыз, сиз бир гана дениңизди сактап, ден соолугуңузду чыңдабастан, сиз өзүңүздү коомчулукта алып жүрүүгө, алдыга койгон ой максаттарыңызды туура багыттап жана туура нукка бурууга бир жакшы жолдомо
жолдомону колдонуп аткандыгыңыздын белгиси. Андыктан ар дайым спорт менен бирге болуңуздар деп Sport Life көрсөтүүсү жыйынтыкталат. Ал эми кызматыңыздарда мен Жанара Эсенова болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар, спорт менен бирге болуңуздар.